берет, короче. Чай-пай уяктан полный берет. Связдабыз. Şu akam номер чала бересин Сапараты. Assalamu alaikum жамаат. Так, түнкү саат 3-тө 5 февраль, понедельник, Кыргызстан границасына келдик, Казакстанга өтүп атабыз. Дос бала менен Москвага жол алдык, Кызылкай шаарынан баштап. Буюрса 12 саатта границага жетип келдик, Кызылкайдан баштап. Жолдор Кыргызстандын ичинде Ош Бишкек жолу таза. Эч кандай кар, гололед эчтекеси жок. Азыр эми буюрса эсен аман Казакстан границасынан кирип кетип атабыз. Kia Rio менен X-Line. Негизи очередь вообще жок. Бир гана мындай машина ташыган тралдар бизди задержка кылып атат. Аларды аябай жай текшерет экен да. Уже кыргыздардан өттүк, азыр казактарга уже кирген атабыз. Буюрса азыр бат эле кирип кетебиз. Буюрса казактардан чыктык. 2 саат убакыт занимать этти, чисто очередь күтмөй, бирок бизди лично өзүбүздү жарым саат текшеришти. Иттери менен запасканы да чыгарып рентгенге алып кирип, машинаны ямага алып түшүп текшеришип, дос баланын насвайы бар экен, рентгенден насвайын таап алып, кайра анын насвайын изилдешип, насвайын бербей койду. Без насвай чыгып кетти. Толтура алып алган экен алда. Ушинтип атып, ровно 2 саат убакыт өтүптүр. Анан буюрса мына чыктык, азыр страховканы жасайбыз, анан кеттик буюрса. Казакстанда заправка кылдык, 92-203 теңге экен. 35 литр менен полный бак болду. Границадан өткөндөн кийин примерно 100 километрден кийин токтоп эс алганбыз. Буюрса жер жарыды. Эсен аман кайра жолубузду улантабыз. Буюрса бул Тараздын объездной жолу, бир эле полосалуу, ограничение 100, жолдун сапаты, асфальттын сапаты жакшы, жаңы жол, погода жакшы. Буюрса ушинтип 100-112 кылып айдап баратабыз. Пока жолдо эч кандай кыйынчылыктар жок, проблемалар жок. Буюрса бир кыйынчылыктар или проблемалар боло турган болсо обязательно бөлүшүп курска коюп кетем иншалла. Шымкенттен чыгып, жолдун четине токтоп, колбаса нан жеп, Тойбостун колбаса нандарын жеп, дос бала экөөбүз пока 10-15 мүнөттүк перерывчик. Аба ырайы жакшы, жолдордо кар эчтеке жок. Пока всё нормально, иншалла. Эсен аман кетип атабыз. Все, Түркистан шаарына кирип атабыз. Погода жакшы, көрүп турганыңардай. Бирок бул жакта погода Кыргызстандагыдай эле экен, а? Түркистанда да. Оштогудай эле экен погода. Түркистанга кире берейин деген жерде ГАИ кармады. Ошо дос бала за рулем эле машинасына отуруп сүйлөшүп атат. Все, 500 теңге берип, дальше жолубузду улантып атабыз. Фарыбызды күйгүзбөй келип аткан экенбиз, ошого токтотуп. 500 теңге алышты. Түркистан шаары. Ушул Түркистанга жеткиче бир жол ГАИге түшүп, бир жол 500 теңге бердик.
Қазақстанның жолында баратабыз. Жолдар жақсы, құрғақ. Пока қар, борон, гололед темаларын пока учурата элекпиз. Только Россиядан Кыргызстанга Матиз ташып десе, Кыргызстандан да Москвага машина ташышат экен Матиздерди. 04 жалабаттыктар. Şarım. Gördün mü sonunu? Başına git koyun dedi. Ya Caman yol. Var hala? Aa, var. Tolak atılık ha? Aa. Волнистый жолдор келет. Баягында. Дан. Так, Казахстандабыз дагы деле. Уже границага аз эле калды, где-то максимум 600 километр. Андан деле аз болуш керек, навигатор монтип иштебей калган себебинен. Точно айта албайм. Дос бала коңурку тартып уктап атат мен кечинде. Жалгыз айдап баратам. Кызылкай шаарынан чыккандан бери границага чейин 750, ал жактан бул жакка 2000 километрден ашык жол жүрүп койдук. Примерно 2 саат эле уктаган бойдомун мен. Пассажир болуп деле уктап атам, водитель болуп деле уктабай келип аткан учурум. Кофе алып иштим, бирок аябай эле начар экен. Мына навигаторду настройка кылып, буюрса кара жолго чыгып, дос бала уктап аткан кезде мен айдап алайын. Дагы 2 саат айдаган күчүм жетет спокойно. Ан дос баланы ойгоп, дос балага рулду берип, мен уктаган аракет кылам да границага чейин. Азыр Казакстанда мал толтура жатам, заправкалар бар жерге келип токтодум. Жолдо машина деле аз, бирок жол гололед эмес. Жол асфальт бир аз суулуу, бирок муз эмес. Мурункусунда да Кыргызстан тарапты келип атканда ушундай именно ушул жерден фураларды ушинтип полосаны тосуп туруп алганда встречный менен өткөнмүн. Монсунда то же самое болуп атат. Встречный движение менен жол аябай кыска, бир аз кар башталды. Ушинтип баратабыз. Буюрса уже РФ границага аябай жакын калды. Бирок аябай катуу чарчап калдым, дос бала да уктап атат. Ал уктап атканын угуп, менин да уйкум келип атат. Аз бул жерден эс алып, анан уже границага барып, дальше уже айдаш керек болуп калды. Фуралар аябай эле узун, артымда бир 10 километрде калып кетти уже. Алды деле о тетиги тарапка чейин экен. Пока баратабыз буюрса. Жолдо пурга болуп атат деп, жолду ГАИ жолду жаап алган, ол жерде Казакстан территориясында. Ушинтип күтүп турабыз. Жолдо 2 жолу эме болду. Фуралардан пробка болду, жолдорду тосуп алышкан. Фуралар 2-3 полосага чыгып, встречный жолдордун баарын тосуп ошолордон өттүк. Буюрса азыр жолду ачса ГАИлер кеттик ошону менен. 3 сааттан бери жол жаап, 3 сааттан 4 саат почти. Погрузчик биздин жагыбызга келип иштеп атат. Гаилер жолду жаап алган бирок. Примерно 5 саат убакыт кармап жолду ачышты. Бирок положение өтө начар. Жолдун положениясы слишком эле. Россиянын границасына келдик. Калган 4,5 миң теңгебиз калып турушун баарына заправка кылып, буюрса Россияга кирип кетебиз. Кыйынчылыктар болбойбу? Чыкканда границадан өтүп чыккандан кийин анан айтам буюрса. Буюрса границага келдик. Очередь вообще жок экен. Аз казактарга бат эле киребиз. Самган проверкалар бат эле бүтсө керек. Чыгарып аткандан чат деле текшербейт, кирип атканда басынан текшерет, а?
Қазақтардан 10 минуттың ішінде эле чыгып кеттик. Ичинде акча сураган аракет кылышты, акча бербедик. Бир турган акчабыз да жок эле. Все, азыр орустарга кирип атабыз эми. Орустарга кирип атабыз. Очередь эле жок, бүт могул жерде турганы 1-2 машина. Миграционный толтурганы. Бизде да мына миграционный берди, бирок бизде тилекке каршы ручкабыз жок экен. Вообще машинада да ручкабыз жок экен. Что-то оюзга да келбептир азыр. Дос бала ручка сураган экен, ручканы алып келсе, миграцион толтуруп батыл өтүп кетебиз. Все, орустардын границасынан батыл өтүп кеттик. Все, уже чыгып кетип атабыз. Орустар вообще машинаны деле текшербейт, жакшы. Тарс-тарс карап эле, эшиктерин ачып жаап эле коюп жиберди. Россияда ушундай пурга болуп атат, жолдор көрүнбөй калып атат. Азыр мына токтоду. Вообще эчтеке көрүнбөй кала турган болуп атат. Бул Самарага где-то 100 километр калган жерлер. Оренбургдан чыгып Самара шаарына чейин, Самара шаарынан чыккандан кийин мындай шамал слишком катуу болуп атат. Борон, мындай фуралар ордунан жыла албай калган, подъемдорго встречканы жаап алышыптыр. Ара-арасынан өтүп баратабыз акыры. Тиги жактан уже встречный көрүнүп атат. Бирок биздин фураларыбыз жолду жаап алышыптыр. Значит, бир аз мындай болуп күтүп турабыз. Шамал слишком жесткий, канчалык экенин көргөзөйүнбү? Так, канча байкалбай калды уже. Мынтип жеңил унаалар задний берип фураларга поддержка этип атабыз, жолдорду бошоткону. Встречный ачып алып, фуралар айдай албай, встречный движениянда токтотуп салыштым. Ол да задний берип атат встречный менен. Задний. 06 регион, Орская область екен. Да, вид, айда, батырақ. Все. Встречный жолды аштық бұйырса. Азыр мал уналар өтіп өтсе, авгон очып, біздің фураларды өтіп кетеміз бұйырса. Жолды заправкада ес алып, дальше жолыбызды улантатабыз. Азыр бұл уже Тольятти шаарына кирип атабыз. Погода начар, жолдор гололед, пурга болуп атат, шамал болуп, карлар учуп. Так, Рязань шаарына келип калдык, уже почти Москва. 270 километрден кийин уже МКАД башталат буюрса. Эсен аман келип алып, бирок Россияда жол начар. Гололед, пурга, кар, мындай жолдору начар. Ким жолго чыкса да желательно чыкпай койсоңор жакшы болот. Атак чыгып алган адамдар шашылбай, абайлап пайдаланган. Все, Москвага келдик. МКАДта кетип атабыз.